Ассаламу алейкум достор. Бардык эле кыргыз туугандардын кабары бар болуш керек. Бул азыр YouTube каналдардан буга чейин дагы 2-3 жолу көрүп мындай анча көңүл бөлгөн эмесмин. Бир топ эле жакшы эмес иштерди кылып аткан 3-4 киши бар экен. Бир Каныбек деген бир шумпай бар экен. Ар кайсысын сүйлөп түз эфирге чыгып алып, дагы бир-эки Кудайдан жөө качкан кыздар дагы бар экен. Ар кайсысын сүйлөшүп, бул алардын ата энеси көрөбү, бир туугандарыбы, эмне үчүн буларды карап көрүп унчукпайт экен, мен ушуга таң калам да. Оозуна киргенде баарын сүйлөшүп, сүйлөөчү сөзү дагы, сүйлөбөй турган сөзү дагы сүйлөп, кыргыздын кадыр баркына доо кетирип атышат да. Анан бир ак бала деген бир Кудайдан жөө качкан бар экен. Ар кайсысын сүйлөп, каяктагы бир TikTok'тогу оюндарга мас болушуп, ошолорго азгырылышып, чечинип иши кылса, кыздардын ич кийимдерин тагынышып, эмне болсо дагы кыргыздын жарандары. Ошол мээси чириктерге тез арада кармап, сазайын берип, кылыктарына жараша мыйзам чегинде жоопко тартыш керек. Бул болбойт. Канча деген кошуна биздин мусулман өлкөлөр бар. Бул уят нерсе, жумшак сөз менен айтканда. Ошон үчүн тийиштүү органдар ушул боюнча тыкыр карап, бир аз көңүл бөлүп, буларды кармаган менимче көйгөй деле эмес, проблема деле эмес, бир пас эле кармаса болот. Ушул кыргыз элин жалпы коомчулукту көзгө илбей, ар кайсыны сүйлөп, жиндүү болушуп, биротоло чектен чыгып кетишкен турбайбы? Мындай кыргыздын каада салтын сыйлабаган, мээсин ичин курт баскандарды тез арада кармап, сазайын бериш керек. Буларды бул дүйнөгө алып келип, чоңойтуп, талим тарбия берген ата энеси кандай чыдап отурушат, мен таң калам да, эгер бар болушса. Менимче булардын ата энеси да жокпу, бир туугандары да жокпу, жакын кишилери, жоро жолдош деген болчу эле. Айтып деп бир аз тындырып койсоңор боло. Бул такыр эле чектен чыгып кеткен жорук. Жакшы эмес туугандар. Ошон үчүн баарыңыздарды мен чакырат элем. Ушул кыргыздын ар намысына шек келтирген, Кудайдан жөө качкан кишилерди кармап, өз жазасын өз убагында тездик менен бериш керек. Ошон үчүн баарыңыздарды ушул маселе боюнча көңүл бөлүп койсоңуздар деп айтат элем. Буларды кармап туруп эле мыйзамдын чегинде жазасын бериш керек. Антпесе булар токтолбойт. Эртең булар кийими жок эле кенен кесир эфирге чыгып башташат. Анткени булар карады, байкады, эч ким унчукпайт. Тийиштүү орган тарабынан эч кандай реакция болгон жок. Ошон үчүн булар чектен чыгып баратат. Тез арада чара көрүш керек дагы, булардын мизин кайтарыш керек.